Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн бизде мейманда обончу, аткаруучу, күйүүчү биздин агайыбыз Болотбек Жумабеков бизде мейманда отурат. Агай эми азыр мынакей дагы бир ырчы кызыңыз келип калган экен, Кишимжан Жанышалиева, Анан эми сиз ушул аткара турган чыгарма кыргыз уланы экен, ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кандай шартта чыкты эле? Бул эми биз анда 10-чу окуп, анан окууну бүтүп калган кездерде кой кайтарып, өзүбүз төшкө жакын жашайбыз даркана эле. Анан бу кой кайтарганда жаздын күнү, жаркыраган жаздын күнү барып койлорду ийрип, анан жуушап калганда чалкаган бетеге шубак балтыргандарын жытын жыттап, чалкага түшүп жатасың да. Ооба. Ошол учурда тор койлор бири сайрап чыгып, бири түшүп, биягыманда сайрап турар эле. Анан эмнегедир ушул тор койдун учуп барап, кечке эки канатын дилбиретип, сайрап, ырдап турганына суктанар элем. Анан ушу кандайдыр ошол убакта илхам деп коесуңарбы, же бир эмне келет. Анан ушу кыргыз уланы деп, мурда торгой сайрайт деп айтчу элем, азыр эми кыргыз уланы болду. Эми мунун обону дагы, текси дагы ошол жаш кезде жаралды десем болот. Муну меники деп тийишкендер чыккан жокпу? Анан ошолдон бери эле, ошол илгертен бери эле алып келатат. Эми муну орто жерден райондо, областта, радио телевидениеде дайым аткарылып, элге жагып калган окшойт. Анан жетөөбүздүк бир мугалим, фамилиясын унутуп калдым, бул менин ырым деп айтканын угуп калып, анан издедим. Издесем, раматтылык каза болуп калыптыр. Өтүп кетиптирби? Анан бу азыр айрым адамдарда ошо уят деле жок кылат экен. Кантип ошону менчиктеп алат деп. Ошондойлор чыгып калып атат арада. Ооба. Жакшы, анда ошолоруңузду эми торгой сайрайтты мен дагы убагында ойноп, көпчүлүккө тартуулап жүрдүк эле. Анан мен эми алып барчу болсом дагы бир чети сиздин кол алдыңыздан окуп калдык 2-чи класстан 5-чи класска чейин. Анан ошол убакытты эстеп, бир чети окуучуңуз катары мен коштоп берейин, туура көрсөңүз. Рахмат. Анан бир жанагы 8-чи март деген ырыңызды да аткарып берейин. Рахмат. Жастаңазан торгой сайрайт десилди, сайруусунан түркүн күлөр сезилди. Айрым кам кайрыктарын окшотсун, кыргызымдын комузунан чергиди. Айрым кам кайрыктарын окшотсун, кыргызымдын комузунан чергиди. Булбул таңшып сайраганда байкадым, кайруулардан угуп обон ыргаган. Бали. Дал ошондой музыканын айрымын, 3 кыл кыргыз комузунан угамын. Дал ошондой музыканын айрымын, 3 кыл кыргыз комузунан угамын. Ой, айнагай. Улан кыздар комуз көзүн улаган, урпактарга мурас кылып кураган. Адам кетет бир четелим кетелим, комуз калат түбөлүккө чергелим. Бали. Адам кетет бир четелим кетелим, комуз калат түбөлүккө чергелим.
оңго солго буралгандыр кумага Эй! табигаттан тартып алган гүлөрдү булбул билем айрым кыргыз Vay сулманы Ömürlü ol. табигаттан тартып алган гүлөрдү булбул билем айрым кыргыз сулманы булбул билем айрым кыргыз сулманы Rahmat aynan. Баракелде. Агай, мынакей ушу торгой сайретти кыргыз уланын башкача айтканда темасын айтып бербедиңизби? Кандайча чыккан? Эми 8 мартта айтып бериңиз. Биз ырдап жүрөбүз, ырдап жүргөн менен кандай чыгарганыңызды билбейбиз да. 8 Mart'ta bu. Мм. Bu 8 Mart men studentmin, üniversitede okup жүрүп, ağalarımız da şu Bişkek'te yaşaşı ele. Anan как раз 8 Mart bayramda atkanda ошол özlerinin bir tenkişlerin var, жалпы oturuşları var eken. Anan ошолорго 8 Mart деген bir пайда болду. Туура келди. Anan olar bir ele günde kaydan jaralagasın. A degende tekisi jaraldı. Өзүңүз Andan жаздыңыз. keyin anan ovonu jaraldı. He. Anan keyinçerek ulam kayra özgörüp oturup anan ошо 8 Mart деген temaga geldi. Ana ошол көпчүлүк майрамдардап жүрүшөт, ушуну мен аткарып берейин. Rahmet. Бул турмушту жаратууда энелер, нечен азап тозок тарткан белеңер. Эркин жашоо ушул бейпил заманда, гүлдө өссүн мекендеген жериңе. 8 Mart günü bayramdap, merim tөгүп эне жүзүн уртамак. Merim tөгүп эне жүзүн урданат. Жылдыз нурлуу жымыңдашкан курбулар, эл жер үчүн талбай эмгек кылдыңар. Айкалышып эмгек менен майрамдар, өркүндөсүн ата конуш журтуңар. 8 Mart günü bayramdap, merim tөгүп эне жүзүн урданат. Merim tөгүп эне жүзүн уртамак. Böyle. Куттуу болсун 8 Martыңар, көтөрүлсүн гүл турмашта баркыңар. Бир тилекте тең укукта болушуп, дүйнө элинде бирдей болсун аялдар. 8 Mart günü bayramdap, merim tөгүп эне жүзүн урданат. Дүйнө эли тынчтык болсун деп жатат. Ay rahmet. Эми агай, мынакей өзүңүздүн үй бүлөгүңүз тууралуу да айта кетсеңиз. Rahmet. Emi menin yoldaşım ошол Darхан айылынан okup жүрүp çoğu окууну бүткөндөн кийин үйлөнгөнбүз. Азыр 6 бала, 4 уул, 2 кыздын ата энесибиз. Жолдошум дагы абдан жакшы ырдачу, ырдашып жүрүп таанышканбыз. Таланттуу ырчы. Аты Айнагүл. Ушул убакка чейин ошол тең туштар аралык өзүбүздүн баягы чогулган даталуу күндөрдө адагы ырдап, сахнада илгери ошо жаңыдан мен зав кылып болуп иштегенде ошол Апышев деген башкарма акча берип Бишкектен Марина деген кызыл аккордеонду алып барып, анан ошол менен ырдап,
ал убакта жаш колдун баары элбек. Анын үстүнө мен бу Бишкектеги эл чыгармачылык үйүнөн 6 айлык аккордеоnisттер классын бүткөм. Жакшы. Эми анда мурда самоучка, анан эми баягы сендей, силердей консерваториядагыдай нота менен эмес, чындыгын айтыш керек, жапайы болуп калганбыз. Кулактын угуму менен эле, эс азыр тутум. силер эми бүт нота менен, бүт инструмент менен иштейсиңер. Эми ошондо дагы аябай жакшылап аккордеондо сахнаны берчү эмеспиз. Абдан жакшы. Убагында дүңгүрөп чыкканыңыздарды көл эли жакшы Жакшылап билет. ырдачубыз. Жолдошум ушуга чейин ырдайт. Балдарыңыз? Балдарыбыздан ушу кичинекей неберем бар. Ошол кичине мени тартабы деп үмүттөнүп жүрөм. Таланты бар, Ошол жакшы. мектептерде ырдап, комузду кармай калып, аккордеонго аракет кылып жүрөт. Жакшы экен ага. Эми Болотбек агай, сиз кайра жаралсаңыз кайсы кесипти ээлейт элеңиз? Кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Эми Кудай жаратпайт го, жаратса мен ошол жана айтпадымбы, турмуш шартка байланыштуу, жашоого байланыштуу окуп, анан ал убакта ошондой аракет кылып окучу элек. Эми азыр анда жараткан Аллах жаратса, маданияттан кетпей эле ошол ырдасамбы деп. Ошону сезип атабыз да. Өзүңүз 80-дин курагына келсеңиз, кайрадан мына 3-4 жылдан бери катуу киришип атыптырсыз. Эми сизге ийгилик каалайбыз, чың ден соолук каалайбыз. Мынакей ичиңизде дагы калган каткан толгон токой чыгармаларыңызды жарата бериңиз, мынакей жаштарга ырдата бериңиз. Рахмат. Анан эркин микрофон берип коелу, Кишимжандан баштайлы, анан сиз айтып коюңуз мындай өзүңүздүн каалоо тилегиңизди. Ага чыгармаңыз абдан жакты, мындай элдин жүрөгүнө жете турган шаңдуу чыгарма экен. Бар болуңуз агай, жакшыларды жаза бериңиз. Эми биз аткара берели агай, бул деген комуз чертилип калат дегендей ырдагы түбөлүк ырдалып кала берет деп ойлойм. Бар болуңуздар агай, сизге да рахмат. Ырларды ырдап жүргүлө айланайындар. Өзүңүз да каалоо тилек айтып коюңуз. Эмнени айтмакчымын? Бу силердин санат телевизоруңарды дайыма көрөбүз. Абдан ыраазыбыз. Элдин мүдөөсүн, азыркы салттуу музыка деп 25 жылдыгыңарды өткөрдүңөр. Ооба. Аны көрүп алып, чындыгында азыр эми мындай одонураак айтканда кыргызча ырдалбай эле же орустук эмес, же европаныкы эмес, же түрктүк эмес болуп кетип баратат. Жаштар ошо жагынан абайласа болот эле. Жакшы. Эми салттуу музыка бул кыргыз эли жашап турганда эч убакытта унутулбайт го деп ойлойм. Кыргызча ырлардан ырдап жүргүлө айланайын балдар. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Сизге да ишиңизге ийгилик. Келечекте жаштарды дагы тарбиялай беришиңизге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү оончулардан ырбелек аттуу көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки жолукканга чейин саламатта калыңыздар.